Көрпенде. Автор Чолпонбек Абыке уулу. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Күн төөдөн чакчайып тийип турган. Мындай ысыкта куштардын да сайраган үнү угулбай дымып калат. Шаар ичи демейдегиден да үп. Асфальт жолдун жыты каңырсып мурун жарат. Бактын көлөкөсүндөгү орундукка жука оромолго оролгон баласы бар. Жап-жаш келин ийреңдеп басып келди да аярлай көчүк басып, кучагындагы баласын тизелерине туурасынан койгон боюнча телмирете туңгуюкка чөгүп катып калды. Өңү кер сары тартып, көздөрү чүңүрөйүп, турпаты жүдөңкү. Баласын орогон оромол да сарала болуп кир. Аңгыча бала ыңаалап ыйлап жиберди. Келин кичине эсине келгенсип, чыканагына илинген чүпүрөк баштыгын алып, орундукка коюп, ичинен кургак жалаяк алып чыгып, баласын орундукка жаткызып астын кургактады. Баштыктын ичинен чай кошкон сүт алып кичине эмизгенден кийин бала кайрадан уктап кетти. Келин таноолорун былкылдатып уктап жаткан баланы сестее карап турду. Аңгыча арыдан майпаңдап касча баскан майып киши келип орундуктун аркы башына отурду да келин жака бурулай туруп: «Балам, убактың канча болду?» деп сурай, колундагы кир жүз аарчысы менен терин аарчый мурдун быр дедире тартып алып, бул жерде көпкө отуруучу адамга көпшүлө жайгашты. Эмнегедир селт этип чочуган келин колундагы саатын бир карап: 12-ден 10 мүнөт өттү деди. Угулар угулмаксан. Тиги адам рахмат деп да койгон жок. Саат сураганын унутуп калгансып, өзүнчө ар жеринен терин аарчып алектенүүдө. Кыйгач караган келин тигил адамдын чын эле баласы экөөнү кенедей да көңүл бөлбөй отурганына көзү жеткен соң кичине тынчтанып, кайрадан эрин булк-булк соруп жаткан баласына тикирее тигилди. «Агай, балага көз салып турасызбы? Мен тигил жака барып келейин». Жаңсап ажаткана жакты көрсөттү. Келиндин күтүүсүз суроосуна олурая караган Берки эмне деп айтаарды билбей унчукпай туруп калды эле. «Бат эле келем». Көздөрү чагылыша түшкөндө келин күнөөлөөчү жалтактап төмөн карады. «Мейлиң» деп күңк этти бейтааныш. Ушул жоопту күтүп турган саган келин ордунан атылып турду да көздөн кайым болду. Анын ирелеңдеген арык элесин бейтааныш адам эч кимге сүрөттөп айтып бере алмак эмес. Бейтааныш өзүнүн кароосундагы баланы улам кыйгач тиктеп койгону менен тынчы кетип, аркы ичкилик саткан дүкөн жактан көзүн албайт. Саат 2-ге жакындаган сайын дүкөндүн айланасына топтошкондор арбый баштады. Берки майып адам кезек алуу жагынан кам жебеди. Жана орундукка отурганы келатканда эле кайрылып кезек алып койгон. Убакыт гана жылбайт күттүрүп. Улам өткөндөрдөн саат сурайт. Бир даарылары жооп берсе, бирлери жаман көздөрү менен карап басып кетишет. Ал түгүл бир аял угуза: «Кудай ушундай алкаштарга бала берет, тиленип жүргөндөргө бербей» деп тилдеп кетти. Алкаш дегенди укканда кенедей да терикпей калган. Жөн гана кулагынын сыртынан кетирет. Бала жөнүндөгү сөзгө болсо ууртунан жылмая күлүп, наристени дагы бир жолу аңдап тиктеп: «Мейли, ооздоруна алы жетпегендер айта беришсин» деп күңкүлдөп койду. Болгону чын эле ушул бала меники болуп калса эмне болмок деген ийнедей ичке ой жүрөгүн тыз сайганда өз суроосуна кайра өзү жооп издегенден качып, өтүп бара жаткан кыз жигиттен убакытты сурай кетти. «Бирден 20 мүнөт өттү» деди жигит. Бул маалда дүкөндүн астына чогулган караан алда канча көбөйүп тизмектешип калган. Эки жагына элеңдей баланын энесин күтүп ажаткана жакты карады. Өзүнчө: «Бала баккыч тапкансып жоголду го, жер астына түшүп кеттиби?» деп тигил ажаткана жактан кирип чыккан аялдардын арасынан бери бурулуп башчусун издейт. «Бул катын ит го, тешикке тыгылгыр», күңкүлдөп сөгүнө да баштады. Аңгыча тиги оромолдогу бала чыйылдап ыйлап кирди. Көчүгү менен жылып, оромолго жакындап баштыктын ичинде оозунда упчусу бар шишени таап чыгып, баланы колуна ала, жүзүн ачты эле ысыктан боргулдана тердеп турган баланын жыты мурдуна быр деп тийип, тигил болсо көздөрүн ачпай, жарыктан кача
оозу менен эмчек изди энтигип алды. Упчуну оозуна сала койгондо бүлкүлдөтө соро ый токтоду. Ой, мунуңдун төрөлгөнүнө жарым айда боло элек неме го деп ойлой балага тигилип, эпсиз кыймылдай упчуну сордуруп жатты. Баланы улам бооруна тарткан сайын анын наристе жыты жүрөгүнө бүлүк түшүрүп бара жатканын өзү да билген жок. Бүлкүлдөтүп упчу соргон балага кызыга түшүп, эңкейип өбөйүн деп баратып кайра чоочуй энеси көрсө, алкаш баламды өт деп жаман көрөт го деген ой менен айланасын карай келинди издеди. Жакын жерден эч ким көрүнбөйт. Чыдамы кете акырын эңкейип, баланын маңдайынан жыттады эле жыпар жыт көөдөнүн жарып кеткенсип магдырай түштү. Качанкы унут болгон бала жыты. Жүрөгү тыз-тыз сайгылаша, эртерээк келбейби деп келин кеткен тарапты тиктеген менен бул баланын энесине түспөлдөштөр көрүнбөйт. Бала боорунда 200 граммдык белгиси бар шишедеги сүттүн жарымына чейин соргондон кийин тойдум дегенсип оозунан упчуну чыгарып кайра албай ыйлай баштады. Колуна алып силкилдетсе кичине бастап барып кайра ыйлайт. Арак саткан дүкөн ачылып, кезек күткөндөр топурашып киришти. Чыдамы кеткен берки баланы көтөрүп аялдар кирип чыккан ажаткананын оозуна келип, кирип бараткан бир жаш кызга: "Бу баланын энеси ушул жакка кирип кетти эле. Эртерээк чык, балаң ыйлап жатат деп айтып койчу" деди. Теги баш ийкеп кирип кеткени менен көп өтпөй кайра чыгып таңдана: "Ичинде эч ким жок экен" деди. Кылчак карай шашкалактап жөнөй берди. Берки чочуп кетти. "Ия, эмне дейт? Анан кайда кетти?" Айланасын караса, бу баланын энесине окшогон аял көрүнбөйт. Баласын таштай качкандардан болбосун деген ой келип, кайра койчу, кантип эле чаламандын чак түшүндө ошентсин. Дүкөндөрдүн бирине кеткен го деди да кайра мурдагы отурган орундукка басып келди. Бала чыркырап үнүн баспаганынан улам эсине асты суу болсо керек деген ой келип, акырын оромолду жазып жиберди эле бала ырбыйган ичке буттарын жыйрып алды. Асты чылпылдап суу болуптур. Баштыкты оодарса кургак жалаяк бар экен. Бирин алып чыгып астын кургактайм деп эби келбей, колдору булганып жатып эптеп кайра оромуш болду. Ары бери өткөндөр таң кала карап коюшат. Айрымдары өзүнүн кейпи бул, дагы балалуу болуп алганын дешип өтүп жатышты. Асты кургакталганга бала тынчтанып уктап калды. Баланы орундукка жаткызып коюп, алма чөлмө тер болгонун билди. Чөнтөгүнөн кирдеген жүз арчысын алып, моюн чекесин сүртүп, өз эрдин өзү соруп уктап жаткан баланын жүзүнө тигиле карап туруп, оромолдун учу менен бетин акырын жаап койду. Эсине ичкилик сатканы дүкөн бошоп, кой барып келейин. Эгер кезегим өтсө акчамды бирөөнө берейин деп дегдеңдей басып түртүшкөндөргө барса, эски тааныштарынын бири астында экен. Алыстан эле көзүн ымдап: "Ой, кайда жүрөсүң? Кезегиңди алаарын алып коюп жоксуң" деп атайла үнүн көтөрө чыгарып бакылдады. Берки жакын барып: "Бир шише вино ала чыкчы, мен тигил жактагы орундукта болом" деп кулагына шыбырай колундагы акчасын тегиге карматып, кайра кезектен суурулуп чыкты. Түртүшкөндөрдөн араң суурулуп атып чыгып, энеси келди бекен деп бала жаткан орундукту караса, бозоргон оромолдон башка киши көрүнбөйт. Колтукташкан бир аял менен эркек жанынан өтүп бара жатып, кичинеге карап туруп калышты да кайра басып кетишти. Беркиге бала чыркырап ыйлап жаткандай туюлуп кетти. Баланын жанына кантип жүгүрүп келип калганын билген да жок. Чын эле чыркырап ыйлап жатыптыр. Баштыктан сүт кошкон чайды алып чыгып эмизсе кичине соруп коюп кайрадан ыйлап кирди. Айласы кетип, колуна алып силкилдетсе үнү басаңдап калат да баары бир сооронбойт. Бала баккычты таап алганын кара, баланын энесинин алынын жетишинче сөгүп коет. Канча убакыт өттү ким билсин, а жанагы келинден дайын жок. Жүрөгү опкоолжуп, чын эле таштап кеттиби деген ой тынчтык бербей, ары бери баса баштады. Нечен курдай, мен деле таштап баса бербеймби? Келсе келип калар, келбесе дагы бирдемкеси болор дегени менен кудурети жетпеди. Аңгыча жанагы акча берген таанышы жетип келди. "Сени кайда кетти деп издеп жүрбөйүнбү мен мунуңду?" Колундагы 3 шишенин бирин сунду. Баланы көрүп: "Мына кызык тамаша, бул өзүңдүкүбү?"
Жок, меники кайдан болсун. Бир таанышымдыкы эле карай турчу деп дүкөнгө кетип кечигип жатат. Ошондой дейм да. Мейли, мен кеттим. Шашылыш бир жерге барышым керек. Рахмат, эч нерсе эмес. Тигил узап кетти. Берки баланы орундукка жаткызайын десе кайрадан чыркырап ыйлап кирди. Баланы бооруна көтөрүп алып, орундукту айланып, дүпүйгөн бакты айланып, күүгүм киргичекти басып жүрдү. Бала болсо ыйлай чарчады көрүнөт. Акыры уктап калды. Келин келбеди. Бир короодогу коңшу жашаган жалгыз кемпирдин эшигин такылдатканда саат түнкү 12 болуп калган эле. Чоң эне дейм. Муштуму менен каалганы катуу койгулады. Ичкериден кыйчылдап эшиктин ачылганы угулуп, оозгу тамдын жарыгы күйдү. Бул ким? Мен элемин, Жапар. А эмне болуп кетти мынчалык кеч? Илгичти ачып жатып күңкүлдөдү. Дагы мас болуп жүрүп курсагың ачканда келдиңби? Эшикти ачып, Беркинин кейпин бир карап алып, соо көрүнөт го деп ичинен ойлоп койду. Чоң эне, соо элемин. Анда эмне? Кишинин уйкусун бузуп, бүгүн тамак жасаган жокмун. Аш түгөндү деп эле кечээ айтпадым беле сага? Энеке, мен тамак деле жеген жокмун. Бала алып келдим. Эмне дейт? Койчу, кайдагы жокту айтпай. Чын айтам, энеке, жүрсөңүз. Ботом, ал эмне болгон бала экен? Ал жай сөз. Экөө ээрчиши Берки Жапардын 2 бөлмөлүү чакан үйүнө киргенде бала чыркырап ыйлап жаткан. Баланы көрүп кемпирдин эми чындап ишенди. Бүжүңдөй басып барып баланы колуна ала койду да: "Кокуйчун эле айткан тура, ой муну кайдан таап алдың? Эне, ал жай сөз. Андан көрө үйүңүздө жалаяк кылгандай бир нерсе барбы? Анан эртең дүкөн ачылганга чейин бергидей сүт болсо?" Жай сөз. Дагы эмнени балекетти баштагансың? Кемпир баланы кайра ордуна коюп үйүнө жөнөдү. Жапар баланы колуна алса, ыйык ичине басаңдап калды. Кемпир көп күттүргөн жок, бат эле келди. Жаңы шейшеп, бир шише сүт көтөрө келиптир. Сүттү газга жылытып, баланын шишесине куюп, кемпир упчу менен бергиче Жапар жалаяк дайындоого киришти. Шейшепти колуна алып, жапжаң экендигинен улам кылчактап туруп калган Жапарга: "Оозуңду ачпай, ал дагы шейшепти бөлүп жибер", жалаяк алайыктап. "Эне, мунуңуз жапжаңы го, эскиреги жок беле? Бөлө бер, балага жаңысын салат. Мейлиңиз." Бычак менен тилип туруп айрыганда бир топ жалаяк болду да калды. Кемпир бала сүтүн ичип болгон соң астын кургактап татына кайгылып ороп жаткырды эле көшүлүп уктап кетти. Бул эмне шумдугуң? Башта жай сөзүңдү." Жапарга кайрылды. Жапар болгон окуяны тизмектеп айтып берди. Жапардын ушул турган кепе үйдү кемпирден сатып алып киргенине 10 жылча болуп калды. Анда кемпир кыз экөө турчу эле. Суйкаңдаган өңдүү түстүү кызы бар. Россиянын бир жерине турмушка чыккан экен. Кайра ажырашып келип, кемпир менен 2 жылча чогуу туруп кийин Караколдо жашаган бирөөнө тийип кетти. Уулу болсо тээ ыракы Сибирде иштейт дегенди кемпирден угуп жүргөнү болбосо өз көзү менен көрө элек. Анда санда кат келсе кемпир мактанып көрсөтүп калат. Ушу жакын эле жерде туруп жарым жылда бир каттабаса кызы да келбейт. Анткен менен кемпирдин өз жашоосу өзүнө тың. Өмүрүнүн көбүн фабрикада иштеп жүрүп пенсияга чыккан экен. Атүгүл чындай келсе, Жапардын да көпчүлүк ичкен тамагы да ушул кемпирден. Жапардын өткөн турмушун укканга боор ооруйбу, же бирөөгө жаман сөзү жок мүнөзүнө, анда санда базарга десе базарга, дүкөнгө десе дүкөнгө жок дебей жөнөп кеткен элпектигине ичи жылыйбы, энесинен бешбетер: "Көп ичесиң, алкаш болуп кеттиң" деп урумуш болуп, түзүгүрөөк тамак жасаса үйүнө чакырып, "Күчтүү тамак ичпесең ден соолугуң бузулат" деп келет. Жапар да барган сайын буга көнүп, кай бирде 2-3 күндөй ичкиликтен башка тамак ичпей калса уялбай эле: "Чоң эне, ашказаным куйкаланып баратат. Ысык шорпо жасап берчи" деп келет. "Деле кой эт аш сатып келип койгонсуп, шорпо дегенин карай мунун" деп күңкүлдөй кемпир Жапарды кагып силкимиш болгон менен тамагын бышырып, куюп берип отуруп бышактай: "Кой дегенимди укпайсың, эмне кылайын эми? Деги өзүң эле билчи. Маңдайыңа ушул жазылса керек го байкушум" деп үшкүрүнүп алат. Жапардын баянын толук уккан кемпир:
Кокуй, бул жанагы төрөп таштап кетип жатат деген шуркуялардын бири го. Азыр андайлар көбөйүп кетпедиби? Кой Жапар, муну тиги ушундай балдарды ала турган үй эртең алып барып өткөрүп бер. Жок энеке, муну өзүм бала кылып багып алам. Кемпир чочуп кетти. Эмне дейт Кокуй? Сен бала бакканды коюп өз каражаныңды баксаңчы. Жапар каштарын жыйыра кичине ойлонуп калды да: Багам, эч кимге бербейм. Мен муну үйгө алып келатканда эле ушундай деп чечкем. Болбосо ошол жерге таштап баса бербейт белем. Кемпир Жапарды кичине тиктеп турду да: Боорукер байкушум, сен соолуктуруучу жайга түшүп калганыңда мунун ачкадан өлүп калбайбы? Мен мындан ары ичпейм, өлөйүн энеке. Оозума да албайм, көрөсүз го. Кемпир көз кыйыгы менен Жапар алып келип койгон текчедеги винону карады. Ичпей көп болсо 3 күн чыдарсың. Жок энеке, өмүр бою ичпеймин. Ушул баламды аман эсен чоңойтуп эл катарына кошсом болду. Ичкилик жерге кирсин. Ордунан каалдаңдай туруп текчедеги винону ала койду да муну көзгө көрүнгүс кылайын деп эшикке шарт чыгып кетти. Тыштан шыңгыр деп шишенин сынган дабышы угулду. Кемпир өзүнчө: Байкушум, балам деп эмтеден лээ болуп алган тура. Бирөөгө зар бала, бирөөгө кор бала ушу да. Көз кычыгынан жашына арчыды. Жапар кайра кирип келди да: Мына чаап салдым. Экинчи ичкилигиңди жыттап да койбойм. Атүгүл балама ат да коюп койдум. Бактыбек деп. Кой Жапар, акылыңа кел. Сен бул баланы багып өстүрө албайсың. Андан көрө өкмөткө эле өткөр. Бала багыш деле оңой эмес. Бекер өлтүрүп алып убалына каласың. Жок энеке, антип айтпаңызчы. Бакытты өткөрбөйм. Сиз мага ороп чулгаганды, жуудурганды үйрөнгүчө каралашсаңыз болду. Каралашкыңыз келбесе деле мейлиңиз, өз эркиңиз. Ал эми каражат жагынан болсо менин алган пенсиям балам экөөбүзгө кенен жетет. Деги эле балам деп ээлеп алганың кара. Мен го каралашайын. Бирок сага муну ким бала кылып берет? Жапардын көздөрү алая түштү. Менден ким талашмак эле? Ушундай чоң шаарда мени менен кимдин эмне иши бар? Кемпир ойлонуп калды. Аның туура дечи. Мунун энесинин жар салып издеп көрсүн да көрөрүн Кудай билет. Ошондо да буга документ керек го. Төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк дегендей. Аны эптеп пара берсем да жаздырып алам. Кемпир айласы кеткендей жанын чаап шыпшынып коюп ордунан турду. Кой, экөөбүз акыйлашсак таң атканча талашабыз, бүтчүдөй эмес. Андан көрө жатып эс ал. Мен да эс алайын. Калган сөздү эртең сүйлөшөбүз. Винону бекер сындырдың. Акчага келген эле да. Баланын ден соолугу үчүн ичип коет элек. Эч капарсыз уктап жаткан наристени эңкейе карап. Анан калса өзү да татынакай, мой тойгон бала экен. Көз тийбесинчи, кетип баратып кайра кайрылды. Же мен ала кетип жаным алып жатайынбы? Сен уктап калып борук туруп койбо. Жок энеке, өзүм эле алып жатам. Эмне кыйлатмак элем? Мейлиң. Кемпир дагы бирдемкелерди күңкүлдөп чыгып кетти. Жапар баланы акырын көтөрүп жерге койду да диванды жазып жиберип, баланы кайра дубал жагына жылуулап жаткызып, өзү бери жак бетине кийимчен кыйшайды. Аркы шкафтын ичиндеги кирдеген шейшептерди салгысы келбеди. Эртең жууп тазалап туруп салайын деп ичинен ойлоп койду. Бала чукуранганынан оромолун жазса асты суу болуп калыптыр. Кургактап кайра ороп жаткырып жалынып коет. Бакыт-ай, өзү ыйлабаган азамат жигит экен да. Бала кайра уктап калды. Өзү да баланын жанына кыйшайып кандай көз илингенин билбей калды. Канча уктады ким билсин. Баланын ыңаалап ыйлаган үнүнөн чочуп ойгонду. Алгач уйкусу ачылганча өңүмбү же түшүмбү деп эч нерсе ажырата албай, ыйлаган үндү тыңшап жатып анан эсине келе калганда ордунан атып туруп, баланы колуна ала койду. Кейпи бир топ эле ыйласа керек. Боргулданып тердеп калыптыр. Каш айгырдыкы. Каап уктап калганымды деп көөрөнө астын кургактап жаткырып коюп, газга сүт жылытып келип берди. Бала курсагы тойгондон кийин кайра көшүлүп уйкуга кирди. Бакыттай уйкучу жигит экен да. Муйдунан деп эркелетип, жанында таноолорунун бырпыңдап дем алганына кызыгып, тиктей отуруп,
Анан отурса турса диван кычыраганынан бала тынч уктасынчы деп жерге төшөк жая чалкасынан шыпты тиктеп ойго чөгүп жата кетти. Мунарды эстеди. Бир учурда оюна Мунар түшкөн сайын жүрөгү өрттөнүп, чабалактап кетер эле. Бара-бара унут болуп отуруп кийинки жылдары эстебей да калган. Чындыгын айтса, Мунар эмес, башканы ойлоого чамасы жетпей ичип жүрдү. Бүгүн эртең менен эле жалтырак калай темирге чегип түшүрүлгөн кыздын турпатын 4 сомго сатып, анын 3 сомуна жана өзү эшикке алып чыгып таштаган винону албады беле? Винону эстегенде тамагы кургап кетти. Ордунан туруп оозгу үйдүн жарыгын жандырып, чаканы караса суу жок экен. Чайнектин ичине чайнекте калыптыр. Чоргосунан жутуп кайра ордуна келип жата кетти. Баланы байкаса бир калыпта бышылдап уктоодо. Учуктай чубалган ойлор, жүрөккө мөөрдөй басылып, көз алдына күнү түнү жарк этип тартыла калуучу элестер. Анда Мунардын болгону 3 айлык боюнда бар. Чындай келсе, Мунар боюнда бар экенин унутуп коюп, мурдагыдай эле шуулдап ойноп жүргөн кези. Кыш аяктап калган. Шаар четиндеги атактуу чоң ташка эс алууга барышкан. Экөө чана жетелеп, ээрчишкен бойдон элден да бийик чыгып кетишти. Мунарды аркасынан бек кучактап отургузгандан кийин өзү чананын оозун тик кылды кое берди дейсиң. Ой бир учуп жөнөштү. Чиркин. Көзүнөн жаш куюлуп, өзү да эч нерсе көрбөй калды. Зымырап келатышып, жарчага чукул калганда көрүп токтотууга үлгүрбөдү. Абада каалгый түшкөнүн билет. Анан кар тозогуна аралаша экөө эки жерге тоголонуп түшүштү. Ордунан атып туруп Мунарды көздөй жүгүрөм деп кайра кулап, алда кайда томолонуп барып кайра эптеп жүгүрүп келсе, Мунар ичин басып жатыптыр. Коркконунан эмне сүйлөштү билбей калды. Ичим деди Мунар. Жаш балача жерден ала коюп былдый жүгүрдү. Карга сыйгаланып кайта жыгыла бергенинен аркасына балача көтөрүп алды. Максаты эптеп төмөнгө түшүп жол боюна жетсе, машина тосуп жакынкы жердеги ооруканага жеткирсем дейт. Ичинен боюнан түшөт болуш керек деп чечим чыгарып койду. Деги өзү аман калса дейт. Ойнобой омурткам сынсынчы менин дейт. Ушинтип көп айтаар эле. Акыры омурткасы сынып да тынды го. Мунаржан алтыным, чыда, тиштен дейт. Ан сайын Мунар ойдолоп онтойт. Көл шал түшү оозунан ак көбүк куюлуп, ойго жеткенде Мунар жерге койчу дегенинен түшүрсө, чамбыл ала болгон күйөөсүн шылдыңдап күлүп туруп, коркутуп койдум, калп айттым. Болсоң эми кууп жетип ал деп так секирип качып берсе болобу? Жапар ошондо ыйлай албай, күлө албай, уруша албай, кууй албай шалак деп карга кулап түшкөн. Кулап түшкөн жеринен кары эрип кеткиче жаткан. Үзүм ак булуттар каалгыган көк асманды тиктеп. Ошондо биринчи билген асмандын ушунчалык сулуу экендигин, чексиз экендигин. Кийинчерээк дагы бир жолу билди. Кызын эстегиси келбеди. Ага ой деген оңбогур болчубу? Канчалык качайын десең да астыңдан торойт го. Тойпоңдоп жүгүрүп жумуштан келсе, бутуна асылчу кызынын элеси али да көзүндө. Көз кычыктарынан сызылып жаш куюлуп, шор деп мурдун тартып койду. Ичинен эсептесе азыр 13кө чыгыптыр. Кайда жүрдүкен? Кандай абалда? Өгөй атасы кызындай карайбы же өгөй сүйт болду экен? Жүрөк тызылдап сайгылашып жатты. Мунардын кош бойлуу экенин билгенден баштап өзүнчө култуңдап кубанып жүрдү. Улам ай күнү жакындаган сайын колуктусунун колун оор жумушка тийгиздиргиси келбей, чимирлеп атат. Жатканда бир түн окумга чейин экөөнүн сөз кылганы курсактагы наристе. Кыз болсо энесине, эркек болсо атасына окшош болсун деп тилек кылышат. Анан ат тандамайга өтүшөт. Чындап кызып кетишкенде туруп алып жарыкты күйгүзүп, ойлоруна келген жакшы деген кыздардын, балдардын аттарын тизмектеп жатышат. Бала кыймылдагандан баштап Мунар Жапардын алаканын бүлкүлдөгөн курсагынын тушуна басып жатканды жакшы көрчү. Алкымына толо түшкөн шилекейин жутам деп чакап кетти. Ой санааң менен куруп кеткирдик ай. Чолкулдап тердеп кетиптир. Тердеген сайын мурдуна өз денесинен жаман жыт уруп, өзүнөн өзү жийиркенди.
мурдунан да жыт-жылы болуп чыга келгенин кара. Эч бейкабар уктап жаткан наристени карап, менин каңырсыган жытымдан алысыраак болсунчу деп, төшөгүн арыраак бурчка сүйрөп, орун которуп жатты. Уйку качып, кайрадан ой жетелейт. Эртең мененден бушайман кылып кыйнаган бир нерсе. Ушу уктап жаткан наристе эмнегедир эркек болсо да кызына окшоп кетет экен. Ооба, анын да ушундай кезинде мурду бырпыйып, көздөрү алаңдап, аңтарылып кетип турат эле. Алгач көзү аңтарылып кетсе коркуп жүргөн. Көрсө жаңы төрөлгөн балдардын көзү аңтарыла берет тура. Аны кийин билип жүрбөйбү? Атын Мунар экөө тизмелеп жүргөн 50дөй аттын ичинен тандап Бактыхан деп коюшкан эле. Мунар экөөнүн Бактыханды жуунтушкандары элестеп кетти. Жапар үчүн ошол кезде Мунар экөө кыттай куйлушуп, түбөлүккө биригип калгандай сезилчү. Көрсө турмуштун өз кыйынчылыгы бар экен. Таалайына жазылганды көрөсүң дегендей, карылардын сөзүн угуп калганда адам чындыгында баарын өз колу менен жасап алууга болот деп койчу. Көрсө күпүлдөгөн албут жаштыгына салып айтып жүрүптүр. Баары күтүүсүздөн өзгөрүп, жазмыштын астында адам алсыз болуп калган учур бат эле тура. Курулуштун 4-кабатынан учуп кеткен Жапар оорукананын койкасынан эсине келди. Алгач эриндерин эптеп кыймылдатып, суу дегенге араң жарады да кайра эстен танды. Экинчи жолу көзүн ачканда маңдайында Мунар ыйлап турган элге. Көздөрү тоодой болуп шишип кеткен. Оюнда бул эмне мынча ыйлап алган деп койду. Бара-бара акырында эсине келе баштады. Көрсө 4 күн дегенде араң барып көзүн ачыптыр. Ошол күнү өзгөчө болуп кеткен. Мунар кызы менен иштей элек үйүндө. Кызы жаңы томолонуп, жумаланып, басып калган. Эрте ойгонуп, жуунуп, тазаланып, тамагын ичип болуп ишине чыгып баратып, адатынча кечке чейин коштошуу үчүн кызы менен уктап жаткан Мунарга кайра кирди. Көкүрөгүнө чейин ачылган Мунар башын бир жагына кыйшайтып бир калыпта уктоодо. Тиктеп туруп алгач кызын өп, анан Мунардын көкүрөгүнөн жыттады. Ойгонуп кеткен Мунар Жапардын башынан бекем кучактап алып кое бербей койду. Ким билет, жүрөгү бир нерсе туйдубу? Бүгүн ишке барбай эле койчу, ушинтип эле жата береличи, деди шыбырап. Жакында эле прораб болуп шайланган. Бейчеки жумуштан калмак түгүл, кечигип келип жер телеп үйүнө баса берүү деген адаты да жок эле. Ушул күнү жарым саатча кечигип келди. Аябай уялып, өзүнчө башын көтөрө албай атты. Кийимдерин которуп кийинишип, жумушчу орундарына ээрчишип 2-3төн басышкан курулушчу кыздар Жапарга тийише, саламатсызбы байке дешип сүзүлө карашат. Өз ишин тың аткарган бул сулуу жигит курулуштагы кыздардын көз отунун тынар эмес беле. Ошол күнү Мунар кучагынан кысып чыгарбай, жумушка жибербей алып калса гана. Муну бир айтасыңбы, 2 айтасыңбы? Мунар да так ушуну ойлоп, жаздыгын көз жашка чылап нечен уйкусуз түндөрдү өткөздү го. Бүгүнкү түн ушунча узун беле же таң атпай турган болгонбу? Ой кубалап өткөндөрдү эстөөнүн да ачуу таттуусу болоорун Жапар бүгүн тойду. Бул үчүн Бактыбекке рахмат. Жамбаш сөөктөрү, бел омурткалары сыныптыр. Башынан да жаракат алыптыр. Жарым жыл дегенде араң-араң барып ордунан балдак менен туруп, кыбыраганга жарап, дагы жарым жыл дегенде толук өз алдынча басууга жарап ооруканадан чыкты. Ушул өткөн 1 жылдын аралыгында тирүүлүктө кыймылсыз жаткан эң жаман кордоо экенин билди. Кыймылсыз жаткан ушунча жүрөгүнө тийген экен. Азыр да эстегенде чекесине муздак тер чыга түшөт. Доктурлар ооруканадан чыгаарын ачыгын айтышты. Жаштыгындан, ден соолугунун чындыгынан аман калдың дешип, болбосо алгач түшкөндө жакшы болушуна ишенген эмеспиз дешти. Ооруканада өткөн ар бир күн кылымдай сезилип, жылдын өтмөгү тозок болду го. Анан калса тирүү калганына толук ишенип, ордунан туруп кыбырап баса баштаганынан ичин эзип, ой санаага түшүп, Мунардын баскан турганына шекишип кыйналганычы. Сыртынан сыр бербей, кызын ээрчитип көргөнү менен келген Мунарды күлүп жайнап тосуп, күлүп жайнап узатканы менен ар бир келишинде Мунардын жасанып, чачын тарап өзгөртүп жүрүшү шегин андан бери күчөттү.
Баягы биринчи түн кайта эсине түшүп, таң аткыча кирпик какпай жаздыгын кучактап үшкүрүнүп жүрдү го. Деги бул адамга кызганыч сезим кайдан жаралат десең, эмне кереги бар ушул кызганычтын? Өзү 1 жылдан бери араң козголууга жарап, тили сүйлөгөнү болбосо адам катарына кошула албай жүргөнүндө кызганымыш болуп не кылат десең? Ооруканада бир бөлмөдө үчөө жатаар эле. Бири жаш бала, бири Жапардан бир топ улуу, жашы 50дөн өтүп калган адам боло турган. Жапар ушул экөөнө суктана турган. Биринин аялы түгүл сүйлөшкөн кызы да жок. Эртели кечке китеп окуп жакшы болуп кетсем деп эле отурат. Экинчиси болсо жашы өтүп калган киши. Кемпирин кызганмак беле деп ойлочу. Улгайган киши да. Жапарды аялы келип кеткенден кийин өзгөрүп калганын байкачу көрүнөт. Акыл эстүү колуктуң бар экен. Жаман жуман ишке барып тескери жолго түшчүлөрдөн эмес. Жөнү жок кызгана берип бузуп алып жүрбө, сак бол. Анан калса колуктуң андай элге кызыгаарлык өңү жокко, көп кыжаалаттанба дей турган. Бир күнү кызыктай окуя болду. Тиги адамдын аялы келип калганын ээн эркин сүйлөшүп алышсын деп, балдагын алып эшикке чыгып кеткен. Бир топ убакыт өткөндөн кийин медсестралар укол алчу убакыт болуп калды дегенинен кайра келсе эшик кыйгачынан ачылып калган экен. Деги эле кылтыңдап жасанып алчу болупсуң го дегенинен угуп кирип же кайра кетээрин билбей туруп калды. Аялдын деги Кудайды карасаң ушуну кантип ойлойсуң деп чала моңол үнү угулду. Аңгыча доктурлардын бакылдаган үнү угулуп калды. Ичинен катөгүн ушулар ушинтип талашып татышса, мен жакшы чыдап жүргөн экенмин деп ойлоп калды. Ооруканадагы кызганычынын күчү эч нерсе эмес экен. Үйгө чыгып келгенден кийин күндө ишке узатып, иштен келишин күтүп кечиксе улам саатты карап, телефондон бирөөлөр менен сүйлөшсө кулагын төшөп, шектенүү 3-4 эсе азап тура. Анан калса ооруканадан чыккандан бери баскан турганы жакшы эле болуп калган. Кийинки күндөрү эжемдикине кеттим, байкемдикине барып келейин деп кетип көнүп калганы болбосо, мамилелери мурункудай сый, Мунаржан, Жапаш деп турушаар эле. Бир күн шаардан анча алыс эмес жашаган эжесине кеттим деп 3 күн келбей калды. Эгер ошол кеттим деген эжеси өзү келип калбаганда, балким Жапар бул жолу да эч нерседен шектенмек эмес. Жапар да Мунарды 2 күн мурун сиздикине кетти дегенин угуп, кайнэжеси эмне айтаарын билбей, бушайман болуп алапайын таппай, балким сокулуктагы байкесине кеткендир демиш болду. Ойго аткан Жапар кайнэжесинин сөзүнө ишене бербей, мага силердикине барам, картошка тиккенге жардамдашам деп кеткен деп күңкүлдөп койду. Кайындарынан Жапар ушу кайнэжеси менен сырдаш эле. Калгандары менен анчалык байланышы жок. Кишинин ичи койнуна киргенди билбеген бир сырдуу мүнөзүн жактыра беришчү эмес. Кайнэжеси экөөнүн сөздөрү жакшы жүрбөй, ар нерсени кеп кылган болушуп отурганда Мунар келип калды. Кирип келип, өзүн тикчие тиктеген Жапардын көздөрүн тике карай албай, жалтаңдап үйүнө барам деген эжесинин бул жерде отурганын көргөндө ого өтер оңтойсуз абалда, бир кызарып, бир бозоруп кенен ашканада отураарга жер таппай бүчүрөп калды. Эжеси бир Жапарды, бир Мунарды карап үнсүз «Кайда бардың?» деди Жапар өзүн токтоого кармоого аракеттенип. Ошентсе да үнү киркиреп, ачууга муунуп, араң турганы билинип калды. Жаак эттери улам-улам түйүлө түшүп Мунарды жекире карады. Мунар үндеген жок. Ботом биздикине кетем деп 3 күндөн бери жок дейт. Кайда жүрдүң, жооп бербейсиңби? Деди эжеси Мунарды кекете. Ачык мүнөз бетке чабар мүнөзүн карматып. Мамамдардыкына Бактыканды көрөйүн деп барып кармалып калдым деп күңкүлдөдү Мунар. Бактыканды ала келсең болмок экен деди Жапар. Мунардын жообун күтпөй эле ашканадан наркы бөлмөгө чыгып кетти. Жүрөгү сезип турду, эч кандай мамасына барбаганын. Эжеси менен Мунар ашканада деги эле көпкө сүйлөшүштү. Эртеси эжеси эртең менен шашып кетип калды. Мунар ыйласа керек, көздөрү шишип калыптыр. Жапарга өзүнөн өзү эле сүйлөшкүсү келбей туталанат. Күйгүлтүккө түшкөн Жапар кыз боозуса энесин коркутат дегендей, муну кара, мен мунун кайда конуп, кайда түнөгөнүн да сурабашым керек экен да. Атаңдын көрү, Кудай эмнеге кор кылдың я деп ичине муңканып, үйдө отура албай, арманын айтаар киши таппай көчөгө чыкты.
Мына ушул күнү биринчи жолу күйүүтүн ачуу менен баскысы келип, дүкөндөн алган бир шишесин чөнтөгүнө болтойто салып алып пивоханага барды. Ал жерде кантип таанышып кеткени эсинде жок. Дагы бир экөөнүн коштоосунда айдай ичишип, бүт арманын айтып буркурап ыйлап жатканын элес булас билет. Төгүлүптүр тим эле. Тигилер да боору кернемелер экен. Шоордумай дешип, Жапар менен кошо улам көздөрүнүн жаштарын аарчый албай шолоктошот. Анан кантип үйгө келгенин билбейт. Бир билгени Мунарга кыйкырып: "Сен эч ак бузулгансың. Мен сени билмексем болуп жүрөм. Ушунумду билбейсиң, азыр өлтүрүп салайын, сенден тирүүлөй айрылгыча" деп жулунганы. Мурда мындайды көрбөгөн Мунар алаңдап, коркуп, бакырып, бөлмөдөн качып чыкканы бүдөмүк эсинде. Ойгонсо жүрөгү айланып, кускусу келип, башын көтөрүүгө жарабай ооруп калыптыр. Эптеп тамтаңдап туруп барып чакадан суудан чөмүч менен ичти. Ашканада, берки үйлөр да чачылган. Жаткан диванынын капталына кусуп таштаган экен. Анысы ошол боюнча. Мунар жок. Кейпи кече эле кетип калса керек. Башы мыжыгып отуруп, Мунар экөөнүн ортосундагы үзүлө албай өзү эле ичкерип, араң турган жиптин түндө тырс үзүлгөнүн билди. Бир чети экөө бир бөлмөдө эки бөлөк бүрүшүп жатып алып, өздөрүн кыйнагандан көрө эртедир кечтир боло турган иш ырас эле болгон экен деп жеңилденип алды да чай кайнатып ичсемби десе, жүрөгүнө эч нерсе барчудай эмес. Анын үстүнө ээн үйдө жалгыз отурууну каалабай, көчөгө чыккысы келди. Жанында кечээки алып чыккан 20 сомунан шалдыраган эле жез тыйындар калган экен. Ача салсаң, кутуну караса, мурда күнү алып келип салып койгон майыптыгына алуучу пенсиясы ошол бойдон туруптур. 10 сомдуктан 2 алып, калганын ордуна койду да үйдү сыртынан бекитип пивоханага жөнөдү. Барса, кечээки 2 досу пиво ичип отурушуптур. Жапарды жөн эле бир тууганы көргөндөй тосуп алышты. "Ой, силер дагы мага окшош иштебеген эмессиңерби?" деди. Аларды көргөндө Жапар чочуп. Тигилер каткыра күлүшүп: "Кара муну, өзүн иштегис кылып башыбызды оорутуп саласың да кайра бизге күнөө коесуң" дешти. Бири жүгүрүп барып Жапарга пиво алып келе калды. Бир кружка пивону жуткандан кийин Жапардын дени бою жазылып сөзү чыкты: "Достор, барып бир жерден ысык тамак ичпесек болбойт го. Болбосо курсакта эч нерсе жок. Туздуу балык менен пиво иче берип өрттөнүп баратам." Берки экөө унчукпай калышты эле Жапар: "Акча жетет достор, менде бар" деп койду. Ушинтип бул күндү да Жапар үйүнө эс учун жоготуп араң келди. Эртеси ордунда кыймылдагысы келбей, оуналактап жатып, күн шашке болгондо араң туруп, жуунайын деп эшикке чыкса, кайненеси, кайнэжеси, кайниси Мунар болушуп шагырап кирип келишти. Жапардын жүрөгү опкоолжуй түштү. Дарбазаны аттагандан эле кайненеси булкулдап кирди. "Күйөө бала, сен Мунарды өлтүрөм деп жулунганың эмнең, ботом? Же сени Мунар түртүп жиберип, жыгып мунжу болдуң беле? Ушунча жылдан бери Мунардын мунарлыгынан сага чыдап, суугуңа тоңуп, ысыгыңа күйүп келатканын билбей, бул эмне кылганың? Жакшылыкка жамандык деген ушул. Мунардын мунарлыгынан сен жарымжан болуп калганыңды жанга билгизбей, ушуга чейин эрдин тиштеп келип отурбайбы? Болбосо 10 күлүнүн бир ачыла элек кызымды сооло турган жөнү бар бекен? Андан ары дагы эмне деген ачуу сөздөр айтылбады дейсиң?" Жапар үндешке дарманы жетпей, өңүнөн кызылы качып боп-боз болуп отурду. Кайненеси тилинин жетишинче бежиреп жатты. Келген эркектер болсо үн сөзсүз эле үй эмеректерин жыйнап, таңып киришти. Мунар улагада көзүнүн жашын чууртуп отуруп калды эле. "Иниси, үй эмеректериңди ирээттешпейсиңби? Же кетейин деген оюң жок немесиңби?" дегенден кийин кыбырап ар нерсени кармаламыш болуп жүрдү. Жапардын башы дуулдап, кулактары эч нерсе укпай дүңгүрөп, айланасындагы болуп жаткан окуяга баа берүүгө дарамети жетпей нес. "Мына жөнөйбүз" дегенде Мунар көзүнүн жашын буурчактата жанатан бери биринчи жолу тике карады. Экөө кичине тиктеше түшүштү. "Мунаржан, менден кеткен күнөө болсо кечирип кой. Ичиңе жаман ой албай кет. Канча жыл сен мен дешкен катуу сөз айтышпай жашадык эле. Кантели?" Жапардын көзүнөн жаш чууруп,
Үнү алкымынан чыкпай мууна тескери карады. Мунар «Жапар, Жапаш» деп буркурап келип, тизесинен кучактай чөгөлүп отуруп калды. Тигилер экөөнүн жоругуна дел боло түштү. Кайнэжеси көзүнүн жашын колунун сырты менен сүртүп эшикке чыга качты. Иниси да башын шылкыйтып басып кетти. Демейдеги долуланчу кайненеси да тилден калгансып үнсүз. Өзүн токтоткон Жапар: «Мунаржан, бар, күтүп калышты. Эртедир кечтир ушундай болушу керек эле. Бирок акылга салып, жай бүтүрүшпөй чыр менен ажырашканыбыз жаман болду. Кызымды сураган менен бербейсиң, анда-санда көзүмө көрсөтүп тур. Эми менин бул дүйнөдө андан башка эч жакыным калган жок. Бир суранычым ушул», деп Мунардын чачынан жыттап, эгине сүйөй башын көтөрдү. Жашка муунга Мунар ордунан тура калып сүйлөй албай, Жапардын көзүнөн, жүзүнөн өпкүлөп жиберди да: «Жапаш, сен да мени кечир. Милдетимди актай албадым. Мен деп буулугуп ары жагын айта албай турганда чыдамы кеткен энеси: «Ай, экөөңдү бизге эле уруштуруп ажыраштырып жатабызбы? Кудайдын кылган экен. Тагдырыңар ушундай болсо кимди күнөөлөйбүз? Болоор иш болду, бас эми», кызынын кароосунан кармап булукту. Мунар дагы кичине кылчактады эле: «Бас дейм, шофёр бала күтүп калды», деп дегдеңдетип жетелеп чыгып кетти. Аңгыраган ээн үйдө Жапар ошентип жалгыз калды. Ээн үйгө отура албай, үйдүн эшигин да бекитпестен көчөгө чыгып, башы оогон жакка басты. Бала чукураны ойгонгондо ордунан атып туруп, кургак жалайык алып, астын кургактап, кайра орой жаткырып, сүт жылытып келип берди эле. Тойгондон кийин Наристе кайрадан мемире уйкуга кирди. Мунар экөө ажырашкандан кийин көп өтпөй кызын сагынып, чыдамы кеткенине кайындарына барса, Мунар башка күйөөгө тийип кызын кошо алып кеткен дешип, кайындары үйгө да киргизбей эшиктен жөнөтүштү. Дарегин сураса, кеминдеги бир айылды аташып, тескери айтып коюшуптур. Издеп барса, деги андай аттуу адам жок экен. Арадан 3 ай өтпөй сотко чакырып калды. Көрсө, Мунар ажырашууга арыз бериптир. Жаңы тийген күйөөсү, кайненеси үчөө келген экен. Кызын ала келбептир. Жолукканда эле «Кызым гана» деди эле. Кызы ата энесиникинде калганын айтты. Кайненеси болсо ушундай жерге кичинекей немени ээрчитмек белек деп буркуюп койду. Сот ошол эле күнү ажыраштырмак болду эле. Мунардын жаңы күйөөсү үйдү да бөлүп берүү жагын талап кылып чыкты. Ата энемден калган үйдүн кандай тиешеси бар деп ойлогон Жапар Мунарды карады. Мунар бозоруп туруп, үйдү да бөлүп берүү боюнча жазган арызын тапшырды. Ушинтип сот кийинкиге жылды. Жапар соттон болгону арызды Мунар өз колу менен жазган бекен деп сурады эле. Мунар ордунан туруп, «Өз колум менен жаздым» деди. Кайненеси болсо, «Өз колу менен жазбаганда эмне? Мунардын атынан бирөө жазды дейсиңби? Мыйзамга ылайык үй да бөлүнүшү керек. Артында кызың калып отурат», деп булкулдап кирди. Сот атайы комиссия түзүп, ал үйдү бааларын айтып, эгер кааласаңар өзүңөр ичара келишип сатып жиберип, акчасын бөлүшүп алгыла же эки тараптан тиешелүү жарым акчасын төлөп үйдү алып калгыла деген акылын айтты. Бир жума өтпөй Мунардын кийинки күйөөсү комиссия ээрчитип жетип келди. 4 киши үйдүн ичи тышын карап, ары ченеп, бери ченеп, 12 000 сом деп баалашты. Алар кеткен соң Мунардын кийинки күйөөсү Жапарга жакын келип отуруп, машинасына сала келген арагын астына койду. Жапар үндеген жок, тигил сөздү чукулунан баштады. «Мен сага ашыгы менен 7 000 сом төлөп берейин. Үйдү Мунарга калтырбайсыңбы? Анын үстүнө кызың бар эмеспи?» деп эпилдеп кирди. Жапардын муундары калчылдап, ичинен арактын шишеси менен тигинин башын жара койсомбу деп тап берип барып кайра «Кызың да бар эмеспи?» деген сөзгө байлана түшүп, кырлуу стаканга куюлган аракты тартып жиберди да: «Экөөбүз эми эркекче сүйлөшөлү. Бул тамды чындай келсе бир тыйынын да карматпай коет элем. Жалаң кызым үчүн сөз сүйлөй албай отурам. Сенден бир өтүнүч, кызымды өгөйлөбөй, кор кылбай бак. Эми менин тирүү жүргөнүм кайсы?» Ичинен муңкана сүйлөбөй кичине токтоп калды. Көз жашын тигиге көрсөткүсү да келбеди. Берки болсо кайра тайтымыш болуп: «Кой антпе, сен деле 7 000 сомго шаардын бир жеринен чакан там сатып алсаң болот. Анан кызыңды келип көрүп турасың. Мен ичи тарлык кылбайм. Ал эми өз кызымдай көрүп,
кийинткенди кийгизип ичпегенди ичирип агам деп астындагы стаканын бошотту. Бара бер, деди Жапар кумсарып. Тигил Жапарды тиктеп алды да арактын калганын дагы экиге бөлүп, өзүнө тиешелүүсүн тартып жиберип, мейли Жапар, Мунарга келиштик деп айтып барайын деп чыгып кетти. Жапар жандын ушунча таттуу экенин, тирүүлүктүн даамын ушу күнү биринчи билди. Буту абада каалгыр менен кекиртектен тарткан жип демин кысып, колун кайра көтөрүп жипке асылып тартынууга дарманы келбей, бутуун гана тыбыратканга жарады. Андан аркысы эсинде жок. Көзүн ачса чалкасынан жатыптыр. Көк чексиз асманда үзүм ак кебездей булайган булуттар каалгып жүргөн экен. Тереке конгон чымчыктардын сайраган үндөрү деги эле жагымдуу угулуп, кыймылдабай магдырап жата бергиси келди. Алгаш чындыгында тигил дүйнөдө болсом керек деп ойлоду. Маңдайында илмеке түйүн кылган жеринен үзүлүп салаңдап турган жипти көргөндө гана түшүндү. Көрсө ным жерде көп жатып чирип калган жип. Жапар жандалбас кылып тыбырчылаганда чарт үзүлүп, эсинен танган неме чалкасынан түшүптүр. Тирүү экенине толук ишенгенде кубанганынан көзүнө жаш толуп кетти. Ордунан сүйрөлө жылып, чарпаянын үстүнө чыкты. Жанакы башын дуулдаткан арактын кайдан кеткени белгисиз, сопсоо болуп калыптыр. Тизелери калчылдап, колунун манжалары ордуна турбай титирейт. Үркүйгөн устундун башында салбырап турган жипти көргүсү келбеди. Кичинеден кийин жүрөгү айланып чыкты да окушуп жиберди. Ичеги карды бүт аңтарылып, оозунан чыгып бараткандай болду. Кусуп бүткөндөн кийин жаш баладан бетер уңулдап ыйлап алды. Эртесинен баштап өз үйүнө жакыныраак чөйрөдөн сатылуучу үй издештире баштады. Арзаныраак эле ушул үй болду. Бир нече көчө алысыраак болгону менен кызын күн ара көрүп турууга мүмкүндүгү болчудай. Үйдүн ээси кемпир алкымын бузбады. Бештиберде калган документ толтурганды өз мойнуңа ал деди. Жапар Мунардын күйөөсүнөн ашык кеми жок 6000 сом алды да, ашыкча берем деген 1000 сомун албай койду. Бир суранычы, сотко кызымды ала келгиле, сагындым деди. Сотто кызы Мунардын жанында келаткан экен. Жапарды көрөр менен папа деп бакырып жиберди да жүгүрүп келип кучактап калды. Сени тайынем өлдү деген, мен ыйлагам, алдаган тура деп божурап жатты. Жапар болсо бакым менин бакытайым дегенден башкага жарабай, муң канат. Кызы аны бир карап алып, папа ыйлабачы, эмнеге ыйлайсың, сынган жерлериң ооруп жатабы деп быйтыйган колдору менен Жапардын көз жашын арчыйт. Мунар экөөнү карап тура албай тескери бурулуп басып кетти. Мына кызымды жолуктур дедиң эле, убадама турдум дегенсип, Мунардын азыркы күйөөсү гана ырсайып тиктеп турду. Бактыхан Жапардын кулагына, мени мамам могул кишиге папа деп жүр деп дайым урушат, мен макул болбойм деп шыбырады. Тигинин көзүнүн кыйыгы менен көрсөтүп, Жапар болсо баарын чоң ойсоң түшүнөсүң кызым дегенден башка сөз айта албады. Ары жакта турган Мунарга кайрылып, Мунар, кызымды өзүмө эле бербейсиңби деди эле. Мунар уйкудан ойгонгонсуп сестейе түшүп, ылдам басып келип, Бактыханды колунан силке тарта азыркы күйөөсүн бир карап алып, кыз бакканды коюп өз кара жаныңды эле түздөп багып алчы деди да, Бактыханды дегдеңдетип жетелеген бойдон барып, Жигулинин ичине кирип отуруп алды. Ошол боюнча кызын да чыгарган жок, өзү да машинадан чыкпады. Соттун иши бүткөндөн кийин зуу деп жүрүп кете беришти. Жапардын көз алдында капталдары чамбылала кир болгон кызыл Жигулинин элеси али турат. Арадан 10 чакты күн өткөндөн кийин эмдигиче көчүп келишип, жайгашып алышкандыр деп үй жака барса такыр чоочун кишилер кирип чыгып жүрүшөт. Көрсө үйдүн документи бүтөөрү менен баштатан сүйлөшүп койгон бирөөгө 40 000 сомго сатып жиберип кете бериптир. Ошондо билди көз көрүнө алдатканын. Кайындарына барса алар да дарегин айтпай коюшту. Темтеңдеп кызын сурамыш болуп бара берип, алардын да ортосуна от жакпасын дешсе керек. Анан күчүн арактан чыгарды. Алгач 3 айга бир дүкөнгө кароолчу болуп иштемиш болду. Ичип алып 2-3 жолу барбай калып, андан да чыгып калды. Андан кийин жумуш издеген да жок. Майыптыгына чыккан акча менен ичкилигине коротуп, өп чап тамагына жетип жатты. Анан баягы бала кезден аркалап келаткан өнөрүн таштабай, темирге,
түрлүү жыгаштын бетине сүрөт салып сатууга өттү. Болгон жыргалчылыгы ичкилик гана болуп калды. Өзүнө ылайык досторду да таап алды. Анан калса бул ичкиликке жакындарын бир артыкчылыгы бири-биринин чөнтөгүндөгү болгондо аяшмайлары жок. Анча-мынча тапкандарын бүт ортого салышат. Жапарга нечен сонун жалтырак калай темирлердин түрлөрүн, сүрөт салганга ылайыктуу калың фанерлерди, лактарды да ошол достору кайдан жайдан таап келип турушат. Жасаган сувенирлердин көпчүлүгүн саткан да ошолор. Балким достору көнүп түнөшүп үйүнөн чыкпай коюшат беле эгер тиги кемпир болбосо. Кемпир андайларды короого киргизбей, милиция чакырам деп коркутуп кубалайт. Ушу сенин кемпириң өлбөс болду дешип нааразы болушкан достору анда-санда келбесе жолошпойт. Алгач үй менин өзүмдүкү, мага келген киши менен ишиң болбосун деп Жапар кемпир менен урушуп жүрсө, кийинчерээк аныкы туура экенин туюп унчукпай калды. Кемпир Жапардын соо кезинде келип, сага каалаганым эле жакшылык. Эгер минтип какыс-кукус кылып турбасам, үйүң мастардын жатаканасына айланып кетпейби байкушум? Туура түшүнсөң, дей турган. Кемпир да жалгыз, Жапар да жалгыз турганданбы алгачкы күндөн эле экөө жакшы болуп кетишти. Жапардан алган үйдүн акчасын кемпир чыпчыргасын коротпой туруп жарымысын кызына, жарымысын Сибирде жүргөн уулуна жөнөтүп жиберген. Кай бир күндөрү Жапар соо болуп калганда, экөө болуп калганда отуруп алышып айылдагы кепкор аялдардай аябай аңгеме дүкөн курушат. Акыркы жылдары антип сырдашууларына да сейилдеп кеткен. Анткени Жапар баш көтөрбөй ичип, соо болгон күндөрү дээрлик болбой калган эле. Эсинде калганы көзүн ачканда өзүн курчаган 4 дубалдын тунжураган муздактыгы, жалгыздык, өз үйү өзүнө мүрзөдөй сезилип, кандайдыр бир жака качып жоголгусу келип, ичкилик менен алак сууга шашчу. Бүгүн биринчи жолу үйү үйдөй көрүнүп, тирүүлүктүн деми уруп турат. Балким бул тигил быш-быш деп уктап жаткан наристенин кудуретидир. Ушул наристенин сыйкырдуу күчү муздак дубалдарын музун эритип, мүрзөдөй болгон үйдүн ичиндеги үрөйдү учурган суукту кубалап жыгып, белгисиз тирүүлүктүн тартуулугун алып киргенсийт. Шыптарынын, дубалынын беттерин караган Жапар эртең турар менен үйдү бир сыйра тазалап, аки таштап чыгууну ниет кылып турду. Эшик калдырап ачылып кемпир кирип келди. Кандай энесиз ата, уулуң кыйнаган жокпу? Таң атпай ойгонуп алыпсың го. Босогону аттай элек жатып суроо жаадырып кирди. Ыйлаган жок, кейпи жоош болот окшойт энеке. Сиз да жарык кире элек туруп алыпсыз. Демейде чоң шашкеге чейин уктачу элеңиз. Кайдагы уйку? Таң аткыча сенин жоругуңа башымды катырып чыктым. Анын эмнесине башыңызды оорутасыз? Баш катырбай койчу беле. Бүгүн кечээки ичкен араңдын уусу тарап акылыңа келгендирсиң. Жакшылап ойлонуп көрдүңбү эмне иш кылганы жатканыңды? Кызыксыз чоң эне, мен кечээ деле соо элем. Ойлоно турган эч нерсе жок. Багып алам дедимби, багып алам. Даана турбайсыңбы? Сага бул баланын тагдыры оюнчукпу? Аял болсоң да бир жөн. Эркек кишинин бала багып алам деп чыкканы биринчи көрүшүм угушум. Кой сөздү көбөйтпөй, бул ооруп кала элегинде жанагы ушундай балдарды багуучу жерге алып барып бер. Өзүң алып баргың келбесе мага бер, мен алып барып өткөзүп келейин. Жапар кемпирди кичине тиктеп турду да, кечээ сизге жардам бериңиз десем, бул мени кайдагы бир баланы багыш деп кыйнай турган болду деп ойлонсоңуз керек. Жардам бергиңиз келбесе жөн эле коюңуз чоң эне. Өзүбүз деле эптеп күн көрөбүз. Деги биздин үйгө кирбей деле койсоңуз болот. Экинчи сизден жардам сурабайбыз. Бул мени чыгып кет дегениңби? Ошондой түшүнсөңүз да болот. Мейли, мен чыгып эле кетейин. Эртең сен винонун аркасынан кубалап кетсең, тигил жарык дүйнөгө жарык келген күнөөсүз наристенин тагдыры убалы кимге? Ушуну ойлонсоң боло. Мен сизге түндө эле айтпадым беле, мындан ары ичмек түгүл жыттабайм дагы деп. Ай кайдан? Сенин абалыңа жетип калган алкаштар таштай алчу эмес эле. Мен алкаш эмесмин. Таштайм дедимби, болду таштайм. Буга чейин деле ичпей токтотуп койсом күчүм жетмек. Ишенбейм. Раматылыгы болгон менин күйөөм болду таштадым деп коюп эле бир жума өтпөй кайра ылжып мас болуп келчү. Ошентип жүрүп 60ка жашы жетпей топурак жамынды кургурум. Мени өзүңүздүн күйөөңүзгө окшотпоңуз.
Ким билет, Наристенин убалы эртең экөөбүздү тең уктатпай жүрбөсүн. Кемпири айласы кеткендей шыпшынды. Болуптур убаладашалы эне. Эгер мындан ары кичине эле кызыганымды көрсөңүз ит экенсиң деп коюңуз. Мен сен ит экенсиң дегенде сен ит болмок белең. Же андан ары бир нерсе өзгөрмөкпү? Анда ошол эле күнү жанагы өзүңүз айткан балдар үйүнө жеткиребиз. Мунун кичине жөндүү кеп, бирок менин жашым канча калды ким билет. Кийинки күндөрү жүрөгү бат-бат кармай турган болду. Ой чоң эне, сиздин ден соолугуңуз өгүздүкүндөй. Көрөсүз го, Бактыбектин колукту алган тоюна да катышасыз. Ак окуй кайдагын айтпачы. Жок дегенде өз тамагын өзү алып ичкенге жарап. Мектепке киргичекти тирүү жүрсөм да шүгүр десең. Ой эне, ал эртең боло турган иш да. Аңгыча бала чукуранып ойгонуп калды. Жапар ордунан тура калып баланы колуна ала койду. Кана берчи, бүгүн бир жакшылап көрөйүн. Кемпир баланы алып жүзүн карады да: "О, баатыр болчу түрү бар го я. Жапар атаң сени жоош деп мактап жатат го. Көз тийбесин, аман эле бол" деп ырымдап жүзүн кайра жапты. Жапардын жамакайы кулагына жетип ырсайып, кемпирдин колундагы наристени элжиреп карап турду. Кемпир наристенин оромолун ачып буттарын көтөрүп, моюндарын, колтуктарын карап чыкты. Акчаң барбы? Балага керектүү кийим-кече, дары-дармек дегендей майда бараттарды алыш керек. Жапар жаш балача мурдун тартып: "Азыр жок эне, 3 күндөн кийин пенсиям тиет" деди шыпшына. Кемпир жанынан кызыл 10 сомдуктарды сууруп чыкты да Жапарга сунуп: "Ме бул керектөөлөрүңдү алып ал. Жаныңда сокур тыйының жок дагы уялбай бала багам деп коесуң." Жапар акчаны алып жатып: "Пенсиям тиер менен кайра берем" деди. "Бербей деле кой, андан көрө эмне алышты билбейсиң." Жапар иинин куушуруп кемпирди тиктеп калды. "Унутуп каласың, жазып ал." Жапар кадимкидей өзгөрүп, баягыдай кара шири болбой, бетине кызыл жүрүп, баскан турганы шайдоот тартып, майып экенин унутуп калгансып кыңылдап, ырдап жүргөнүнө кемпир бир кубанып, бир таң калып жүрдү. Бала кадимкидей торолуп, колго алганга жарап калды. Кемпир менен Жапар балага ушунчалык чырмалышып, кечке анын жанынан чыкпай айланчыкташат. Жапардын алкаш досторунун аягы тыйылып, бул үйгө каттабай калышты. Анан келсе Жапар иштер манда болуп чыгып келди. Бир аз эле түнкүсүн уктаганы болбосо, жыгачка, темирге нечен түрдүү сүрөттөрдү чекмелеп, лактап койсо, магазиндегидей болбосо да андан калышчу эмес. Аларды базарда отурган кемпирлерге алып барса сатышып, Жапарга тийиштүүсүн беришет. Мындай иш түйшүктүү болгону менен кирешелүү болот. Күнүнө 20-30 сомдон кем эмес акча түшүп турат. Үйүнүн ичи тышын жакшынакай кылып оңдоп чыкты. Өзү да бир сыйра кийинип, таза карманып жүрдү. Жапардын тааныштары күнөөнүн баарын кемпирге жүктөшүп, башын айландырып бала бактырган ошо мастан. Болбосо Жапар кайдан бала багууну ойлонсун деп жүрүштү. Жапар тактага түшүргөн айкелин аягына чыгып, лактаган соң, чарчагыча иштеген соң баласын айланчыктап, колу утун бошотуп, сербеңдетип элжирей тиктеп отурмай адаты бар. Бактыбеги менен алышып отурганда күн шашке болуп калганын билбеди. Баласы көзүнө ырсалаңдап тургандай көрүндү. Баягы алгачкы күндөн олдоксон болбой, колдору деле эпчил. Бактыбек атасынын бактына ыйлаак болбой, жоош, курсагы тойсо болду, мойтой уктап жата берет. Ойгонгондо колу бүтүн, бош койсо өзүнчө оюн салат. Атасы баласы экөө күндө көнүгүү жасашат. Атасы журналдардан кесип алган жаш баланы багуу жөнүндө, китептерден чогулткан көнүгүүлөрүн түрлөрүн күндө үзбөй жасашат. Демейде күндө көнүгүү жасагандан кийин курсагын тойгузуп койсо көшүлүп уктап калчу. Бүгүн уктабады. Жапар ары бери басса ээрчий карайт. Бакынтай, атасын тааный баштаган бала экен го. Күлгөнгө жарап калган бала экен го. Ата бала ээн үйдө эзилип жатышты. Ата менен баланын ортосунда гана болуучу улуу ысыктын кутуна магдырап, экөө тең мас болуп жатышты. Эшик шарт ачылды. Жапардын жүрөгү эмнегедир кабынан чыгып кете жаздады. Бул демейдегинин эшиктен башкача тааныш эмес ачылыш эле. Баласын колуна ала коюп Жапар каяка жашынаарын билбей тар үйдө курулуп кетти. Нечен жолу тилинген жүрөк бул жолу да кырсык келатканын сезди.
муп-муздак шамал ээрчитип, кемпирдин бир жылда бир басып келбес мерез кызы жапаңдап кирип келди. «Силер баккан кандай бала? Мага көрүүгө болобу?» деп Жапардын колундагы балага умтулду. Аркасынан кемпир кирди бүжүрөңдөп. Жапардан көзүн карай албай: «Койсоңчу, жай бирөөнүн турмушуна киришип эмне кыласың? Жөн болчу». Жапар эмне дешин билбей далдырап калганда, Таня колундагы баласын ала коюп: «О Кудай, алдан эмедей турбайбы? Кой, бул бакканыңар болбойт. Наристенин убалы сообу дегенди ойлош керек». Жапар ичинен көзүнө көр топурак тыгылганын көзү тийбесе экен деп, Танянын колунан баланы алганга шашты. Таня ошол бойдон эшикке жулунуп жөнөдү. Алардын сырттан канк-күнк сүйлөнгөндөрү жакшы угулган жок. Болгону кемпирдин «Койсоңчу, Таня, бирөөнүн жашоосуна кийлигишпей жөн болчу» дегени кайта-кайта мээсине жаңырып жатты. Жапардын башы даңылдап ооруп чыкты. Баланы колунан түшүрбөй бооруна кысып ары-бери басат. Бооругуп тердеп кеткен бала ыйлап баштады. Ан сайын Жапар баласынын колунан бирөө жулак ашчудай титирейт. Убакыт канча өттү ким билсин. Сырттан дүңкүлдөп аскан кишилердин добушу угулуп, оңбогон эшик дагы тааныш эмес ачылды. Тагдыр ушу пендеге эмнеге минтип кастарын тигип жабышып калды экен? Бул жолу чачы былжыгый тармал, бети жалжайган сары, көк көз милициянын лейтенанты Таня менен кирип келди. «Урматтуу боорукер, ушул жерде жашайбы?» деп босогодон кирелекке кете баштады. «Өзүбүздүн эски тааныш тура. Лейтенант ушул районду тейлеген бөлүм башчысы». Жапар соолуктуруучу жайдын күндөлүк коногу болгондо нечен жүздөшкөн. Ал түгүл бул Жапардан тажашып, эптеп үйүнө жетүүгө дарманы болсо, көчкө тээп көзгө көрүнбөй жогол деп кубалашчу. Көптөн бери көрүнбөй калганыңан тиги дүйнөгө кетсе керек десек, боорукер болуп чыккан тура. Пагондуудан жүрөгү калган Жапар баласын кучактап бурчка тыгылды. Көздөрү алайып чыкты. Баланы кысып койду, Бактыбек чыркырап ыйлап жиберди. Таня алдагыны өлтүрөсүң деп колунан жулуп алды. Дагы бала багат имиш, бооругу өлөйүн деп калыптыр. Баланы лейтенантка көрсөттү. «Айланайындар, баламды алып кете көрбөгүлө». Жапар чок түшүп буркурап ыйлап жиберди. Так лейтенант жан сумкасынан кагаздарын алып, баланы кайдан, качан тапканын башынан айтып бер. Жапар ордунан тура калып Танянын колундагы балага жулунду. «Ап кел, бала өзүмдүкү». Таня лейтенанттын артына буйтай качты. Экөөнүн ортосуна тура калган тигил Жапарга карап: «Тынчтанасыңбы же азыр сени тынчытып коеюнбу? Бала меники дейм, алууга акыңар жок. Мес ага сеники», деп колунун кыры менен Жапарды моюнга урду эле чөк түшө кулады. Лейтенант бөйрөгүн таянып Таняга бурулду. «Ушинтип эле жөнгө салып коебуз дегенсип эдирейип карап койду. Кичине эс алсын, анан бөлүмгө алып барып, ошол жерден сүйлөшпөсөк болчу да эмес. Жамандын өз жанын араң сүйрөп жүрүп бала баккыч болуп чыкканың кантейин? Күйгөндө да ушундай келес олордон күйөсүң. Ошону айтсаң, аалы күчү толук биз балалуу болууга батынбай жүрсөк, бул болсо менин мамама таянып бала баккыч болуп кетиптир. Өлө-сөөлүү кемпир экөөнүн дымагын кантесиң? Келсе мамам деле маңдайы жарыла кубанып мактанып коет. Биз татына кайгылып багып жатабыз деп. Карылыктан алжый баштады. Танянын тилине тийбей өз ишине эрдикке баалап жатты. Кудай айдап дагы келипмен да болбосо, бул байкуш жарык дүйнөгө келгенин туя элек жатып, кайра коштошмок экен. Аңгыча Жапар кыймылдай баштады эле. Лейтенант кежегесинен мыкчый кармап тургузуп, оң колун аркасын кайрыган бойдон эшикке дең-деңдетип сүйрөп жөнөдү. «Бала меники, эч кимге бербейм, өлсөм да бербейм» деп кыйкырган Жапардын бут жерге бирде тийсе, буту бирде жерге тийсе, бирде тийбей баратты. Боорунда «милиция» деген жазуусу бар машина жүрүп кеткенден кийин үйдөн чыгууга кудурети жетпей, терезенин тушунда сыртты тыңшап, бөгүп жаткан кемпир жөрмөлөп, өзү жатчу диванга араң жетти да жүрөгү мыкчыган боюнча бүк түштү. Кемпирдин чырагы ушул кечте күйбөдү. Кийинки кечтерде да күйгөн жок. Кызы Таня баланы кучактаган бойдон лейтенантка ыктап отурганда жан дүйнөсү тартылыша түшкөн эле үйүнө кайрылып келбеди. Капталында «милиция» деген жазуусу бар машина шаардагы акылынан айныгандар жатуучу оорукананын короосунун ичине келип токтоп, бирөөнү күч менен түшүрүштү.
ал түшүп түшпөй жатып жерди буза бала меники эч кимге бербейм деп акырып оозунан ак көбүгүн куюлтуп тиши жеткен жерин тиштөөгө жанталашып бир башкача жулунат. 3 формача милиция кызматкери дегдеңдетип ичкери алып киришти. Ушул оорукананын жанынан агылып өткөн миң сандаган пенделердин айрымдары таң кеч терезеде казыктай какайып турган ак кийимчен адамды көрүшкөндөрү менен анын түп-түз ачык асмандын мейкиндигин карап, «Бакыт-ай, Бакытбегим кайдасың? Сен менин баламсың, сени эч кимге бербейм» деп акырын сыздап ыйлап жатканын угушчу эмес. Бул адам бүт сөөгү эзилип, чучугу соолуп, каны жүрбөй калгыча ушул гана сөздү кайталай берип, көз жумганына догдурлар күбө болушса да, көпчүлүк акылы айныгандардын бир катары маани беришпеген көрпенделик болду.